Assalamu алейкум. Кызылкайда ысырапчылыкты жөнгө салуу максатында аялдарга сабак уюштурулду. Кызылкай шаарынын Борбордук мечитинде шаардагы диний сабаты бар айымдарга маркумду акыркы сапарга узатуудагы мааракелерде ысырапчылыкка жол бербөө максатында атайын сабактар өтүлдү. Бул тууралуу Кызылкай хатибиятынан билдиришти. Карамаган орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Биз мына Кызылкай шаарында Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы тараптан чыккан 5-фатва боюнча түшүндүрүү, ар тараптуу түшүндүрүү иштерин алып баратабыз. Ошолордун алкагында мына Кызылкай шаарындагы жалпы аялдар, диний сабаты бар, эл арасында сөздөрү мааниге болгон жалпы аялдарды чогултуп, аларга ошол номер 5-фатва боюнча аларга түшүндүрүү иштерин алып барып атабыз. Максатыбыз ошол эл арасындагы маркумду акыркы сапарга узатуудагы бир топ ысырапкерчиликтердин алдын алуу максатында иншалла ушундай иштерди алып баратабыз. Албетте биз бул аялдар аркылуу иншалла элге бул фатваны толук жеткизиш максат болуп атат. Андан кийин иншалла элибиздеги ошол туура эмес көрүнүштөрдү, ысырапчылыктарды жок кылуу максатында иншалла алып барып атабыз бул иштерди. Алла таалам иншалла бул алып бара жаткан ишибиз укуктуу, жеткиликтүү болуп, элибизден ушундай туура эмес түшүнүктөгү бир топ элди көйгөйгө салган ысырапчылыктардан арылабыз деген максаттабыз. Бул иш-чараны Кызылкай шаарынын баш имам хатиби Ниматул-Ажы Топчиев уюштуруп, маркумдун сөөгүн жайга коюу салттарын жана каадаларын тартипке келтирүү жөнүндө Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын номер 5-фатвасы боюнча аялдарга түшүндүрмө берди. Фатвада айтылган ислам шариятында жок болгон үчтүк, бейшембилик, жетилик сыяктуу аталыштар менен мал союулар болбойт. Аялдар арасында кеңири тараган ак кийди, көк кийди жана чүпүрөк айырып таратуу жана башка ушул сыяктуу ысырапчылыкка жол берген марасымдарды токтотуу керектигин айтты. Эске салсак, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы ушул жылдын 19-февралында маркумдун сөөгүн жайга коюу салттарын жана каадаларын тартипке келтирүү жөнүндө атайын фатва чыгарган.